Ассаламу алейкум кыргыз элим. Мен жалпы Россияда эмгектенип жүргөн кыргыз мигранттардын атынан өйдө жакта көпөстөргө кайрылып кетүүнү туура чечтим. Адахан Кимсанбаевич деп коеюнчу, түлкү. Сен түлкүдөн да жаман экенсиң. Токтотпойсуңбу? Болду го, бая күнү чала болуп калды. Ошо өлтүрүп койгондо болмок сени. Дагы эл бар экен, эл дагы ушу өлтүргөн жоктурчу сени. Өлтүрүп салса болмок ошол жерден. Талпагыңды ташка жайганда болмок ошол жерденчи. Ушунчалык көрө албастыктын эмне кереги бар? Анан мен могу ушу Россияда Адаханды колдоп жүргөн мигранттарга таң калам да. Бирөөнүн туалетин жууп, бирөөнүн көчөсүн шупуруп жүрүп ушу орустардын. Анан ошол кишини колдоп атканыңарга мен өтө өкүнөм. Ушу орустардан чорный деген сөздөрдү угуп, Кыргызстанда балдарыбыз көрбөй жүрөбүз момтип. Кандай чоңоюп кетти билбей да калдык биз азыр балдарыбыздычы. Алды университетте окуп атат, арты уже 11-ди бүтүп атат балдарыбыз. Биз көрбөй калдык алардын кандай чоңойгонун, ата энелик мээримди көргөн жок балдарыбызчы. Анан буну эмне себеп менен колдоп атканыңарга мен өтө таң калып атам силергечи. Көзүңөр сокурбу же кулагыңар дүлөйбү? Же Адахан баарыңардын башыңарды айлантып алганбы, мен түшүнбөйм да ушул. Адахан эртеңки күнү шайлоодо элди экиге бөлүп жарганыңды токтот. Болду, сен кет, сени эл шайлабайт. Мына бизди шайлачы, бизди колдоп Кыргызстанды сактап кала турган киши келди, болду, бизге жетет. Садыр Жапаров. Биз ошону 100% колдойбуз, баарыбыз тең. Ошон үчүн кыргыз элим бөлүнүп жарылбай келгиле. Жакында шайлоо келатат. Биргеле дагы Садыр Жапаровду колдоп, мындан аркы президентибиз кылып алалы. Садыр Жапаровдон башка Кыргызстанды тетиги эшектер тыккан баткактан сууруп чыга турган мына азыр жалгыз Садыр Жапаров, башка эч кимисинин колунан келбейт бияктан. Сууруп, бул 100% ишенем мен буга. Ушто Садыр Жапаров сууруп чыгып, өнүккөн мамлекеттин катарына кошот деп мен толук ишене алам мен. Анан кыргыз элим бул жанагы тетиги шакалдардын тилине кирип алып, Садыр Жапаровду жамандап, тигиндей экен, мунусу мындай экен дегендерди токтотсоңор, бир аз убакыт берсеңер иштесин. Мына койдуго тетиги өйдө жакта келесолор койдуго, бир ай срокту койдуго, мындай эч ким иштеген эмес. Муну биз баарыбыз эле көрүп турабыз го, мынтип иштеген эмес. Алып келген акчасын алып коюп, бир местерни берип коюп жүрүшкөндө буга чейин. Мына Садыр Жапаров өзү айтып атат го, балам алып келип берип атат акчаны. Предлагать этип атат. 300 миңден, 50 миңден. Ошонун баарын албай атат. Өзүңөр көрүп атасыңарбы, иштейт мына таза Кыргызстанды ушул баткактан сууруп чыкчы Садыр Жапаров мына. Эми башка балдар бар, жаштарыбыз бар өсүп келаткан. Эми алар ошол такшалыш керек да, Садыр Жапаровдун жанына иштеш керек кичине. Ар жак бир жагын көрүш керек. Анан Кудайым буйрса, аман болсо аларды да шайлайбыз да президент кылып, ар жак бир жагын карап көрүп билип туруп. Анан жөндөн жөн эле ушул ызылдаганыңарды токтотсоңор, ушул жанагы тетиги келесолордун тилине кирип алып. Мына Садыр Жапаров эмне деген гана кордукту көргөзгөн жок. Энесин өлтүрүштү, атасын өлтүрүштү, баласын өлтүрүштү. Садыр Жапаровду камчыбек Ташиев айткандай, темирдин ичинен да бөлүнүп чыккан болот деген катуу темир бар. Ошол экен да. Эми мына Садыр Жапаров экөөнү көрө албайчат. 3 айдан кийин баягы эле тетиги Адахандын партиялаштары да. 3 айдан кийин экөө урушуп кетет. Анан мындай болуп кетет, тигиндей болуп кетет. Эжеси акчаны уурдап алыптыр деген бул болбогон. Детсаттагы балдарды ишенбейт бул сөзүңөргөчү. Аны тетиякта 120 депутат Текебаев, ошояктагылар чогулуп алып, өзүңөр алдап отурсаңар болот да, жанагы такшалган уруулар барго. Айласы кеткенде калпагын, шляпасын мыкка илип коюп, ошону уурдайт. Силер ошолсуңар да. Ошентип баарыңар чогулуп алып, бириңерди алдап ошояка отургула силер. Болду, силердин ичери суу көрөр күнүңөр бүттү. Бут тозгонуңарды токтоткула Садыр Жапаровго. Болду, неберелериңерди жетелеп, чөбөрөлөрүңөрдү жетелеп тойлорго барбайсыңарбы? Садыр Жапаров айткандай, бир айдын ичинде жанагы карызды кутулуп кыла Кытайдан алып келип, калганын казынага төгүп бергиле. Акылбек Жапаров деген чөө, ой бул да бир түлкү экен, ал атаңдын башы барбы сага ал жакта? Сен кет, сен жоголушуң керек, сен тетигилердин
катарына кошулуп кошо жоголушуң керек. Эми азыр Садыр Жапаровго убакыт берсеңиздер, азыр бул Ташиев экөөнүн колунан келбей атат. Азыр ар жагынан кирип, бер жагынан кирип, чөөлөр тиги местеге бул местеге отуруп алып атышат. Эми мунун баарын акырындан тазалайт Кудайым буюрса. Булардын көздөрү жетип атат эки достун. Тазалашат мунун баарын тең. Ошого бир аз убакыт керек да, бул коррупцияны сразу тазалап үчүн Кытайдыкындай атуу киргизишибиз керек. Жок болбосо бул азыр биздики тетиги картошкада колорадский жук бар го, ошондой эле көбөйүп атпайбы, күнү көбөйүп кеткен биздикичи. Эми тазалаш үчүн 1-2 жыл, 3 жыл керек болгон. Сразу тазалап иш кайтан бул кинодо да андай болбойт. Ошон үчүн убакыт берелик алтындарым. Жет өлчөп бир кеселик. Мына Садыр Жапаров туура кылып атат. Матраимди кой берди, акчасын берем деди деп атат. Аны камап салганда эмне, аларды дагы багып отурабызбы өзү айткандай биз. Ошондуктан келгиле ойлонуп, туура Садыр Жапаровду шайлап алалык. Баарыбыз тең колдоп, Садыр Жапаровга үй бүлөсүнө, Ташиев, Камчы Ташиевке ден соолук берсин, үй бүлөсүнө ынтымак болсун, кыргыз элинин ичинде ынтымак болсун, баарыбызга тең ден соолук каалайм. Бар болуңуздар, Садыр Жапаровду колдоп алалык. Көрө албагандардын көзүнө көр топурак тылсын.